Assalamu alaikum, urmattуу YouTube sүйүүчүлөрү, urmattуу Desin TV kanalынын көрүүчүлөрү. Эртеминен мен таңгамал бир контент кетирдим эле. Сурамжылоо эксперимент катарында 5 биздин кыргыз коомчулугуна белгилүү инсандардын аты фамилиясын айтып, анан ушул адамдардынга бир мындай сурамжылоо иретинде сиздер кандай дейсиздер? Мен ушул таза инсандар деп көрсөтүп жатам. Сиздер кандай баа бересиздер дегендей ой менен 5 инсанды атадым эле да. Алар кимдер? Өмүрбек Соналиев, Исхак Масалиев, Элбира Сурабалдиева, Талат Масадыков жана Саитжан Эратовдор. Булар биздин кыргыз коомчулугуна белгилүү инсандар, өзүңүздөр жакшы билесиздер, достор. Негизинен ушул мен мына ушул жыйынтыгын чыгарган 9:36да чыгардым. Саат 9:36 Москва убактысы боюнча. Ал эми бизде болсо ошондо 3 саатты кошсок 12:36да да. Андан кийинки пикирлерди, кийинки комменттерди мен иликтеген жокмун. Ошол кезге чейинки болгон комментарийлерди иликтеп, азыр мен сиздерге ошол кандай ушул 5 белгилүү инсаныбызга адамдар кандай баа беришти, ошол жөнүндө сөз кылабыз. Андан кийин жаңы дагы бир 5 адамга 5 адамды ушул сурамжылоо жүргүзгөнгө аракет кылабыз, достор. Анда эмесе 4 сааттын ичинде 1307 просмотр болду. 1307 адам демек көрүштү биздин ушул берүүбүздү, эртемененки берүүбүздү. Анын ичинде 158 лайк, 12 дизлайк. Бизге бул лайк, дизлайктардын мааниси деле жок. Бизге эң негизгиси ошол адамдардын кандай реакция кылып комментарий бергендигинде болот. 96 комментарий берилди, достор. Анын ичинде 2 комментарий ушул бизди жерге карай мындай түндүк түштүккө, регионалдык бөлүүгө карай мен өзүмө дагы провокациялык бир суроолор менен жазган экен. Ал суроолорду өчүрүп койдум. Мисалы үчүн Айсулуу Айтиева деген кыз ошентип жазыптыр. Урматтуу менин көрүүчүлөрүм, капа болбоңуздар. Мен андай жерлерге бөлүнгөн түндүк түштүк деген, батыш чыгыш деген, уруу деген нерсени мен андайды кабыл албаймын. Өзүмдүн площадкамдын андай нерсеге барышына дагы ошондой түндүк түштүк болуп алып, талкуу жаратып, хайп кылганыңарга мен жол бербеймин. Комменттерди өчүрүп койдум, ал 2 комментти тең. Андан дагы бир суроо, Улан Тобокелов деген жигит суроо бериптир. Сиз өзүңүз жөнүндө айта кетсеңиз, сиз кимсиз, автобиографияңыз, кайсы окууну бүткөнсүз деп. Эми кыскача айта кетсем, достор, мен өзүм карапайым үй бүлөдөн чыккан, Базар Оргон деген райондон, ушу Жалал Абад областынын Базар Оргонунан 3 булак деген айыл, ошол жерден 8 жылдык мектеп бар эле. 8 жылдык мектепти бүтүп, Жалал Абад педагогикалык окуу жайын бүтүргөм кийин 88-жылы. Андан кийин 2 жыл аскерди, Советтик армияда кызмат кылдым. Калинин деп коет эле шаар, азыр Твер болуп калды, Москванын жанында. Ошол Тверде кызмат кылдым, Советтик армиянын катарында сержант деген аскердик чинге чейин кызмат кылдым. Негизинен жакшы часка туш болуп, жакшы кызмат болду. Армиядан келип эле Бишкектеги дене тарбия институтуна тапшырдым. Дене тарбия институтунун баштапкы аскердик окутуу деген факультетине, ушул мурда НВП деген сабак бар эле, ошол НВП мугалими жана физкультура мугалими, дене тарбия мугалими деген кесип боюнча 1994-жылы аяктадым. 94-жылдан 2000-жылга чейин ар кандай спорттук федерацияларда, Таеквондо федерациясын ачтык Жалал Абадка барып, кайра бизнес, ар кандай Россияга барып келип, ушундай 6 жыл, ошондой 6 жыл өтүп кетти, достор. 6 жыл өткөндөн кийин 2000-жылы Жалал Абад областтык ички иштер башкармалыгынын катарына кирип, ошол жерде отряд түзүлгөн. Ошол кезде Баткен согушуна байланыштуу ушул отряд болуп спецназ түзүлүп жаткан экен. Ошол отрядда инспектор БСП деген ушул күжүрмөндүк жана дене тарбия инспектор, ага инспектор деген должностто ишке кирдим. Ошентип 2004-жылга чейин ички иштер министрлигинин карамагында иштедим, достор. Ошол ички иштер министрлигинин карамагында иштеп жүргөндө ар түрдүү кызматтарда иштедим, спецназдан сырткары дагы. Ошондой эле 4 жылдын ичинде мен 2,5 жылда ички иштер министрлигинин академиясын бүтүрдүм. Өзүмдүн атым Бакыт, атамдын аты Базарбай, чоң атамдын аты Абдумалик. Мен Абдумаликов Бакыт Базарбаевичмин. Бирок мен мындай чыккандарда Бакыт Сулайман деп жүрөм. Анткени Сулайман деген атамдын чоң атасы ушул чоң атабызды атып кеткен экен, илгери 4-күнчүлөр деп койчу экен. Ушул кызыл отрядтар басмачылык кезинде сен
инилерин басмачы болуп кетти деп дагы бир иниси экөөнү кошуп ушул Ноокендин азыркы Шайдан Сай деген тоосунда атып кеткен. Ушул чоң атамдын аты өчпөсүн дегендей кылып Бакыт Сулайман деп чыгып жүрөмүн достор. Ошол негизги айта турганым 3 кызым бар. Келинчегим мугалим кесиби бар, бирок азыр мугалимдик кылбай жатат. Ал да Россияда болчу, 1 жылдан бери Кыргызстанда жеке ишкерлик кылат. Ошол мен жөнүндө кыскача айта кете турган нерсе ошол достор. Мен ушундай карапайым эле үй бүлөдөн чыккан колхозчу менин ата-энем, ушундай чоңойгон, өзүм 3 тууганмын, 2 карындашым бар, турмушка чыгышкан. Ошол мен өзүм жөнүндө билгиңиздер келсе абдан кызыктуу деле эч нерсе жок. Эмки кезекти достор, кийинки айта турган адамдарыбызды мындай сиздердин көңүлүңүздөргө койсок, ушул көңүл буруп, ушул адамдардын кандай, канча көп жагы плюс, көп жагы минус дегендей кыргыз саясатындагы оорду, мына жакында мисалы үчүн шайлоо келе жатат. Балким шайлоодо бул адамдар коюп калса, өзүңүздөрдүн бир мындай кошумча маалымат иретинде болуп калышы мүмкүн, кереги тийип калышы мүмкүн. Сиздер өзүңүздөр деле балким жакшы билеттирсиздер. Ошентсе дагы мен ушул адамдарды таза, ак ниет, эл байлыгын жебеген жакшы инсандар катарына киргиздим. Эми калганын сиздер сынап бериңиздер. Каныбек Иманалиев, билесиздер, жогорку кеңештин депутаты. 1969 жылы Чүйөрөнүнүн Кайыңдыны билесиздер да, Кара Балтанын ар жагында Кайыңды айылында туулган экен. Кыргыз мамлекеттик университетинин журналистика факультетин бүтүргөн, Ошни. Андан кийин Москвадан барып, Россиянын мамлекеттик кызмат академиясын бүтүрүптүр достор. Мамлекеттик кызмат академиясын бүтүрүп, ошол жерден кийин Россиянын өзүнүн кандидаттык жана докторлук диссертациясын Россиянын аймагында, ошол Россияда жүрүп жактаптыр. Бул абдан билимдүү, абдан кыйын жигит достор. Билесиздер, көптөн бери ушул биздин коомчулукта белгилүү болуп, депутат болуп, башка кызматтарда элдин талабын талашып, ачык айтып, кандайдыр бир ката кетирген болсо, тажрыйбалуу парламентарий катары артында келген билбегендерге жол көрсөтүп, ушинтип келе жатат. Абдан бул кишинин сүйлөп жаткандыгын көргөндө дагы мен айткандай бир мындай канаат алып, рахат алып угуп турасыздар да достор. Муну көрүп эле жүрөсүздөр. Эми дагы кандайдыр бир мен билбеген минус жактары болсо, аны өзүңүздөр айтасыздар. Мен бул кишинин жалаң гана жакшы жактарын көрөмүн. Жана дагы бул кишиге ийгиликтерди тилеймин. Ушундай жемиштүү иштерин жүргүзүп жүрө берсин достор. Бул биздин парламентте билесиздер да 5-6 эле депутат иш кылышат. Калгандары 120нын ордуна ушул 5-6 өл иштейт да, калгандары болсо айлыкты алып эле калп эле жүрүшөт. Эми баягы партиялык система менен келишип, ушинтип келип алышат экен, анан ага айла жок. Конституцияны өзгөртүш керекпи же башка кылыш керекпи айтор, ушундай системге келип калдык да достор. Бул системдин эң алдыңкы ушул эл үчүн кызмат кылган депутаттарынын бири ушул Каныбек Иманалиев. Андан кийинки депутат депутаттыктан азыр кетип калды. Алмамбет Шыкмаматов, Насырканович. Достор, Алмамбет Шыкмаматовду билесиздер. Бул Алмамбет Шыкмаматов дагы 1969 жылы туулган экен. Азыркы Бишкек мурунку Фрунзе шаарында. 94 жылы Бишкек гуманитардык университетинин орус тил адабияты факультетин бүтүрүптүр. Андан кийин 2003 жылы КГНУнун юрист деген ушул правовед деп коет, баягы кандай десек, правовед, укук факультетин бүткөн, ошол юрист да. Ошол жерди бүтүрүп, сот аткаруучулуктан ишин баштаган экен. Кийин билесиздер, юстиция, адилет министрлигине чейин иштеди. Албетте депутаттардын катарында дайыма чындыкты чыркырата айтып келе жаткан депутаттарыбыздын бири Атамбаевдин мезгилинде бул кишиге дагы бир аз иштер козголуп, бир каралоолор болуп өткөн. Эми ар кимдин өз пикири. Мен дагы бул кишини алдыңкы ушул ак ниет эл үчүн кызмат кылган адамдардын катарына коштум да достор. Бул кишини билесиздер, ушул Текебаевдин партиясы менен жүрүп
чыныгы дос деген, чыныгы партиялаш деген, соратник деген адам кандай боло тургандыгын турмушта ушул Текебаев камалып калгандан кийин өзүңүздөр көрдүңүздөр, көрсөттү да. Базар Оргонго барып, мен өзүм мына Базар Оргондон болом, угуп жүрдүм. Стадиондорду ачып, ошол эле Текебаевдин апасына жолугуп, адамдын жүрөгүн жылыта турган, достуктун туу чокусун көрсөтө ала турган бир эмелерди доказать этип, ушул жигит ушундай жакшы иштерди жасады да. Тилекке каршы баягы көз караштары келишпей, азыр эки жака кетишти. Кечиресиздер достор, сонун сухбатты телефон бузуп жиберди. Мен албетте кызматта иш ордунда отурам, ошондуктан ар кандай звоноктор болуп калат. Мен ушул таза адамдардын катарына ушул Алмамбет Насыркановичти дагы сыймыктануу менен, сыйлоо менен ушул адамды кошомун. Сиздер кандай ойдосуздар достор, көрүүчүлөр? Бул жөнүндө дагы пикириңиздерди сөзсүз жазып кетиңиздер. Ал эми менин үчүнчү айта турган адамым, айта кетчү нерсе достор, абдан көп узак болуп кетти биздин берүү. Тажатпасыбыз үчүн ушул 3 адам менен эле токтоп турабыз. Албетте кийинки берүүлөрүбүздө дагы улантабыз достор. Ушул сиздердин ар бир пикириңиздерди эске алам. Азырынча ушул үчүнчү мен кыргыз элине кызмат кылган ак тилден, мамлекеттин байлыгын уурдаган эмес, байыса дагы, башка болсо дагы, бизнес кылса дагы өз пешене тери менен бизнес кылып, мамлекетке кыла турган кызматын мамлекет жагында кылып, өзүнүн ишин өзү жагында кылган чынчыл, ак ниет, эл үчүн иштеген жигиттердин бири деп Камчыбек Ташиевди айтамын достор. Ушул Камчыбек Ташиевдин бейнесине дагы кайрыла турган болсок, Камчыбек Ташиев 1968 жылы Жалал Абад областынын Барпы айылында туулган. Ал Томский мамлекеттик университетин бүткөн кийин Кыргыз улуттук университетин бүткөн достор. Камчыбек Ташиевди жакшы билесиздер. Баягы Забор окуялары боюнча чынын айтканда абдан патриот жигит. Ошондо дагы ушул Садыр Жапаровтар менен бирге эл үчүн, жер үчүн күйүшүп, Талант Мамытов болушуп, үчөө лидер болуп, ушул Кумтөрдү улутташтыруу саясаты боюнча ошондо эле булар Кумтөрдү көтөрүшкөн да достор. Азыркы кезге чейин ушул Кумтөр бүтпөй ызычуу болуп келе жатат. Бул Камчыбек Ташиевдер ушундай патриот жигиттер. Аны көбүбүз түшүнбөй, ар нерсе деп мындай туура эмес көз караштарды айтабыз да. Мен абдан сыйлаймын. Анткени мен бул жигиттин ошол өзүнүн айылына, өзүнө жакын жерлерде эл үчүн кылган кызматтарын жакшы билемин да. Ошол өздөрү жакта кандай эмелерди кылып бүтүргөндүгүн, спорт залдар, башка нерселер, өзү Кыргыз Республикасынын бокс федерациясынын вице-президенти эле, билбейм азыркы кезде деле ошондойбу, ошол эмеспи. Мен билгенде ушул өзүнүн спорттук Таймурас деген клубу бар. Ошол балдарды бекер машыктырып, айылда бекер жүрбөсүн деп, ушул дени карды соо, дени чың болсун деп, балдар үчүн дагы өсүп келе жаткан биздин муундар үчүн чоң эмгектерди сиңирген жигит бул. Ошондой эле ушул МЧСте жүргөндө генерал деген чинди алган, иши кылып каякта болбосун дайыма ак эмгегин сиңирип келе жатат да. Бул жигиттин аркасынан изилдешкенде мен угуп жүрөм, эч кандай ушул МЧСте иштеп жүрүп бир кирпичин дагы албаган деген ушундай сөздөр бар. Эми анын канчалык даражада, канчалык чың калп экендигин ошол Кудай билет. Ал эми мен ишенем ушул жигиттин албагандыгына. Ошон үчүн мен ушул Камчыбек Ташиевдин дагы ушул списокко кошуп карап көрөлү, кандай өзүңөрдүн пикирлериңерди айткыла. Мен үчүн сиздердин ар бир пикириңиздер кызык. Бул жигит чынында элдин жигити да. Баягы өзбек кыргыз тополоңунда дагы ушул эки элди ажыратып, элдин тынччылыгы үчүн кайсыл жерде кандай кырдаал түзүлбөсүн, ошол өзгөчө кырдаалдар боюнча министр болуп турганда дагы каякта жер титирөө болсо, каякта бир капыстык болсо, ошол жерде биринчи министр экендигине карабай, биринчи ошол жерде болуп үлгү көрсөткөн да. Мына азыркы кездеги министрлер менен ал кездеги Камчыбек Ташиевди салыштырууга болбойт достор. Мунун баардыгын турмуш көрсөтүп жатат. Мен ошондуктан ушул Камчыбек Ташиевди үчүнчү списокко коштум. Ал эми биздин убактыбыз дагы абдан көбөйүп кетти достор. Эгерде сиздерге чын эле ушундай
эгер улант десеңиздер достор, мен дагы улантайын. Мындай мен эми баягы бир интернетте деле мындай кандайдыр бир терс пикирлер жок адамдарды айтып жатам да, көбүнчө терс пикирлер жок. Эми Камчыбек Ташиев жөнүндө деле кээ бир мындай пикирлер бар. Бакиев менен иштешкен андай мындай. Эми баары эле антип бөлө берсек болбойт да. Ким менен ким иштешкенин карап, мен өзүмдүн жүрөгүмдөгү нерсени айттым да достор. Ошол ушул 3 адам менен токтотуп туралы, пикирлериңерди калтырып, эфирден кийинки жолу жолугушканга чейин саламатта бололук достор.